Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah summa ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh. Urmatı Müslüman bir tuğandarım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulli ibn adam hatta'un ve hayrul hatta'ina tawwabun. Bardıq adam balası qata qıluvçu, qata qılğanların eң жақсы қатасын мойнына алып тоба қылғандар дейді. Жаратқан Аллах табаркалла ар бирибизге қара келбестен, күн батыштан шықпастан мурда жан таслим кыларга чейин тоба кылды Аллах Таала насип этсин. Тоба кылгандардын тобасын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Жараткан Аллах Табарак ва Таала Ниса сүрөсүнүн 17-аятында мындай дейт: İnnemət tawbatu alallah lillezine ya'maluna su'a bijahalatin summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu aleyhim ve kana Allahu alimen hakima. Sadakallahu azim. Albatta Allah Tabarak ve Taala tobalardı kabul alat kimde kim günөө иштин күнөө экенин билбестен кылып алып артынан дароо жаратканга жалбап тоба кылган бенделердин ошондой бенделердин Аллах Таала тобаларын кабыл алат жана Аллах Таала билүүчү данышман зат дейт. Аяттын кыска нускан мааниси кимдин тобасын Аллах Таала кабыл кылат. Күнөө ишти билбестен жасап алгандан кийин ошо күнөө экенин билген кезде дароо артынан жаратканга жалбап тоба кылган бенделердин тобасын Аллах кабыл кылат. Жана Аллах данышман билүүчү зат. Данышман билүүчү зат деген анын адашып жасаган, билбестен кылганын да жана билгенден кийин чын жүрөктөн тоба кылганда билүүчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүмө күнөө жазылбайт эгер кимде ким катадан туура эместен кылып алган болсо, билбестен жана ошондой эле унутуп жасап алган болсо, же бир нерсеге бирөө мажбур кылган болсо, мажбур деген кезде аны өлүм жазасы менен же бир мүчөсүнө олутуу бир зыян жеткизүүдө коркутса, албетте ушуну кылбасам ошол денеме же ден соолугума же бир мүчөмө олутуу зыян жетет деп чын жүрөктөн ишенген кезде мажбур бир нерсени кылып койсо, ал кезде ага күнөө жазылбайт. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, бул хадистерди бекемдеген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисини бекемдеген кереметти Куранда Бакара сүрөсүнүн 286-аятында Роббана ла туахизна ин насина ва ахтана. Эй биздин Раббы, эй Раббыбыз жараткан Аллахта, эгер унутсак же ката кетирсек, бизди жазалаба деген Бакара сүрөсүндө жараткан бул дуа. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул нерсеге кайрылуума негизги себеп болгон акыркы күндөрдө соцсеттерде биздин кээ бир куудулдарыбыз өзүнүн тамашасында Фатиха сүрөсүнүн Эхдина сиротал мустаким, эй жараткан Аллах бизди туура багытка башта деген аятты бирөө жол сурап келген кезде ошого аятты кошуп койгондугу бул өтө олуттуу чоң күнөө. Ушул жерден баса белгилерим баары мусулман бир туугандарга кайрыларым тамаша деп өтө этият болуш керек. Мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, жаңылбаган жаак болбойт. Бирок ошол эле кезде Аллах Тааланы, анын периштелерин, анын китептерин, анын пайгамбарларын деги эле динге тиешелүү маселелерди өтө этият болуп тамашага башкага кошпосок, бул имандан ажырата турган нерсе. Мен кече ошо Борончу мырзага байланыштым. Борончуга байланышканда ката кылып алыпмын. Мен умрада жүрөм деди. Мен умрада жүрсөң, жаратканга жалбап тоба кылгын, экинчи бундой ишти аткарбагын дегендей кайрылуу жасадым. Өзү менен сүйлөштүм телефондо. Бүгүн эртең менен инибиз Тынарбек менен да сүйлөштүм. Тынар мырза менен сүйлөшкөнүмдө Тынар мен бирөө менен кеңештим эди, ажеке мага туура эмес багыт берип коюптур. Болот дегенди сүйлөп коюпмун. Мындан кийин жасабайм, обат катамды мойнума алам, эгер туура эмес болсо мен тоба кылам деп азыр ошо 7-апрель мечитибизге мага келген экен. Мен сапарда жүргөндүктөн мен Тынар менен жолуга албадым, бирок телефон аркылуу сүйлөшкөндө азыр 2 рекет намаз окуп мечитте жараткан Аллах Табарак ва Таала тоба кылам дейт. Албетте Аллах Табарак ва Таала бардык бенделердин тобасын кабыл кылат. Ал карага чейин, жан бергенге чейин мына мойнубузга каталы мойнуна алып тоба кылгандан кийин Аллах Таала Тынардын да жана ошондой эле Борончу болсун, ар бир алардын катарында баарыбыздын каталарыбызды Аллах Таала кечирген болсун. Жараткан Аллах Табарак баарыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Дагы бир жолу баса белген, урматтуу мусулман бир тууганым, тилден жыгылган турбайт, буттан жыгылган турат дейт. Тилге өтө этият болушубуз керек. Тилде ооба сөөгү жок болгон менен 32 сөөгү тиш менен жаап койгон Аллах Табарак ва Таала. Бекеринен кыргыз жаагыңды жап дебейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде ким эки эриндин арасын сактоого кепилдик берсе, ошондой эле эки сандын арасын арам жолдон сактоого кепилдик берсе, анын жаннатка кирүүсүнө кепилдик берем дейт. Эки эриндин арасы тилибизге өтө этият бололу. Дагы бир жолу бардык мекендештериме, пайгамбар саллаллаху алейхи үммөтүнө кайрыларым, баса белгилейм.
Rabbim Allah, Пайғамбарым Muhammad, dinим İslam, kitabım Kur'an, Пайғамбарым Muhammad деген musulmandarga kayırlığım. Урматтуу мусулман бир туугандарым, эгер өзүңдү мусулман бир тууган катары Аллах Тааланын кулумун, Мухаммад алейхиссалам үммөтүмүн десек, мындан ары эч качан тамаша кылган кезде Аллах Тааланы, анын китебин, аяттарын, пайгамбарларды, периштелерди бейиш дозокту тамашага салбастан өтө этият болуп жүрөлү. Тобонун кабыл болуунун негизги 3 шарты бар. Биринчи, ал тынар үчүн да мага да жана ошондой эле бардык бенделерге тиешелүү. Биринчи тобонун кабыл болуусу ошо өткөн жасаган күнөөлөргө өкүнөбүз. Жараткан Аллах Таала мени кечире көргүн, мен билбестен жасап алдым, билбестен сүйлөп алдым, билбестен тамашага кошуп алдым. Эмне болбосун? Ошо жасап аткан күнөөнү өкүнөбүз. Экинчиси, ошол күнөөнү токтотобуз, кайра эч качан кайталабайбыз. Сахнада болсун, башкада болсун, чайханада болсун, достор менен болсун, кайсы жерде болбосун. Экинчи, бул тамашаны кайра тамашага аят, хадистерди, жогоруда айтылган ыйык нерселерди кошпойбуз. Үчүнчүсү, ошого кайра барбайм деп Аллах Таалага сөз берип. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Эми бардагы мекендештерден суранарым, келиңиздер эми баягы мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, адашпаган жак болбойт дегенде, бир адашкан адамды эми тепкилеп эле кайра талкуулоонун кереги жок. Тобо кылгандан кийин Аллах Таала баарыбыздын тобобузду кабыл кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.